сиз бюджет, профицит боюнча бүт айтып өттүңүз, сурабайын ал боюнча. Мен эми комитеттен биз сиздин ошол бюджетиңизди байма-бай биздин бюджет жана фискалдык комитеттен, фискалдык саясат комитетинде талкуулап келебиз. Мен мынагу бул эми өзгөчө статусу бар Баткен облусунун ошол Лейлек району боюнча айткым келип атат да. Ошол жерде бул эми сизге сунуш иретинде эле Тажикстандан келген этникалык кыргыздар бар. Дайыма көйгөй жаралат да, дайыма ошол пенсиясын чегерүүдө, пенсияга чыгууда булар абдан көп кыйынчылыктарга туш келет. Дароо эле мага чалышат да, дароо эле мага чалышат. Ошол биздин пенсияга чыгалы десек эле ошол Тажик Республикасындагы иш стажың, тиги турдуу эмгек китепчең көчүрмөлөрү керек, ал керек, бул керек деген толгон токой ушул бюрократиялык документтер. Эми ал бир чети туура анысы. Анан алар ошол тиги мамлекеттен барып ала албай келишти да буга чейинчи. Эми мына Кудай буйрса чегара чечилди. Ошон үчүн мен сизге ушул сунуш берет элем. Эл аралык деңгээлде бул албетте ошол Тажик Республикасынын социалдык фонд министрлиги менен биргеликте ушу ишти күчөтсөңүздөр да, байма-бай жолугушсаңыздар. Бул алып келип туруп эле ошол биздин бул жака келип Кыргызстан жарандыгын алган жарандарыбыз барып документтерин, мурунку ошол керектүү документтерди алып келгенге шарт түзүп бересиздер да. Ошон үчүн мен ушул тиги переговорлорду кылсаңыздар, анан бул эми ошонун деле мындай азыр интернеттин заманы. Интернеттен алат, керек болсо запрос жөнөтүп туруп эле сурап ошол маалыматтарды, архивдик документтерди алууда шарт түзүп берсеңиз да, бул эң ушул элдин суранычы. Макулбу? Ушуну өзүңүзгө жазып алсаңыз, бул багытта ошол мындай ишти күчөтүңүз да. Анан экинчи мен ошол мына 3 жыл болду. Жогорку кеңештин токтомун комитеттен дагы чечимин чыгартырдым эле. Баатыр энелерге жанагы 1000 сомдук сыйакыны 5000 сомго чейин көтөрүү маселесин. Мына Кабминге дагы, президентке дагы мен канча кат жаздым. Өкмөттүн жогорку кеңештин токтому аткарылбай атат да, баксаңчы. Ушу баатыр энелер мына 11-жылы ошо 5-чакырылышта мына билесиздер коллегалар. Биз ушул сыйакыны киргиздик эле ошол баатыр энелерге пенсиянын үстүнө ошол ана мыйзам дагы азыр турат да, бирок токтом дагы бар баксаңчы. Ошону республикалык деңгээлде карагыла дегенчи. Ушуну да мына бүт составыңыз менен, курамыңыз менен келип отурасыңар. Байма-бай мен регионго барганда баатыр энелер эми бизде азыр 33 000 жалпы. Ооба. 33 000 баатыр энебиз бар. Ошонун баары сурайт да, биз ошол 1000 сом деле алып келе атабыз сыякыбызды. Ушуну 5000 сомго көтөрүп берсе деп атат да. Ушул суранычты дагы айттым. Ушуну бир кандай кыласыз? Биздин жардам керек болсо жардам берели. Мына комитетке алып келиңиз. Алып келгиле, ошону көбөйтүп береличи. Мына азыр демография деп атабыз. Албетте демография абдан керек болуп атат. Мына кече Баксоевич жогорку кеңеште абдан маңыздуу жакшы доклад жазадыңыз сиз. Жанагы неменин элдин санынын өспөй аткандыгы боюнча мына мен дайым көтөрүп келем. Жана пособия мыйзамын деле ошол кече Баксоевич ооруларды айтып, демографиялык чоң маселени көтөрдү. Бизде спад төмөн кетип атат жылдан жылга да. Ошон үчүн бул биз баатыр эне болуш оңой эмес. Бир этек баланы эмгеги ошону төрөп, чоңойтуп, эрежеге жеткириш бул баатырдык да. Анан баатыр энелерге жок дегенде ушул мамлекеттин камылгасы болуш керек да. Пенсиясы макул 6900 бул минималдуу, бул жакшы. Мен ошол соцфондко бали эле дейм. Жылда кошуп берсеңиздер бир 10%, 15%-на сизде программаңызда бар да. Программаңыздарды карадым, бар ал. Анан ушул суранычты айтар элем да, ушул сыякыны көбөйтүп берсеңер. Анан менде бир суроо, мынагу пенсионерлердин ошол каза болуп калган учурда, эми ар кандай куракта мындай баягы төлөнбөй калган сумма бар да, ошол кимге төлөнөт? Анан ошол пенсионер каза болгондо мынагу сөөк коюуга жөлөк пул кимге берилет? Ушул маселе аябай маселе болот элдин ичиндечи. Анан мына Кадам жайда бир неме болду, мага карыз менен да кайрылышты бир баласы. Эми ал белгилүү эле инсан каза болгондон кийин бир канча жыл өлгөн кишинин пенсиясын ошол почта кызматкери алып жүргөн да. Бул ал кийин анан иликтенип, арызданып, ал баласы бир немеден көрүп калат. Анда бир документ алайын деп барса, ошол атасынын пенсиялары чыгып калып, ай мен атам каза болгондо мынча жыл болду деп далилдеп анан соттошсо, эми ошол почтанын кызматкери кайра кызматка барып отуруп калыптыр да.
Бул эмне деген нонсенс да мына. Ушундай жагдайлар да силер эл ичинде мынагу райондук жетекчилер, соцфонд жетекчилери ушул мыйзамдарды түшүндүрүшүңөр керек да. Каза болуп калган учурда мындай болот, моундай учурда токтотулат, мындай учурда берилбей калганы тиги жөлөк болуу жанагы расымдык сөөгүп коюу дагы. Ошол кимгедерге берилет, ушуну так даана элге түшүндүрүшүңүздөр керек да. Маалыматты ушул боюнча бир эми азыр албетте биздин фракциянын жыйынын мына тиги СМИден угуп атышат. Ушу айтып койсоңуз ушул боюнча дагы. Камила Абдуразаковна, башында айткан эки маселе боюнча ишке алабыз. Бул эме боюнча сөөгүп коюу боюнча жөлөк пулду жакын туугандар ала алат. Бул аялы, балдары. Аялы, балдары жок болсо, ата энеси же болбосо бир туугандары ала алат. Тажикстан боюнча кандай кыласыз эми аны? Жана ошону ишти күчөтөсүңөрбү? Эми азыр шарт бар да, туурабы? Жүргүзө аласыздар да. Камила Абдуразаковна, шартыбыз бар, алар менен келишимибиз бар, иш жүргүзөбүз бул боюнча дагы. Ишти эметебиз. Алдыга жылдырабыз дагы. Бизден жардам керек болсо кайрылыңыздар, макулбу? Ушуну көңүлүңүзгө түйүп алганан акыркы бир суроом бар. Баксаңчы мынау майыптардын, анан карылардын үйүндө, мынау жатак үйлөрдө жаткан биздин пенсионерлердин пенсиясы боюнча да маселе бар да. Көбүнчөсүн ошол бизге түшкөн маалыматтар боюнча пенсиясына кол койдуруп туруп, ар ким колдонгон учурлар болот экен. Ушуну мындай бир ошол карылар үйүн, майыптар үйүндөгү бир алган жанагы пенсияларын бир өзүңөр чыгып бир мындай встречный бир иликтеп көрдүңөрбү? Кандай? Ушул боюнча аябай маселе көп болот да. Ар кандай шарттарда колуна тийбей калган учурлар болот экен. Ушул мындай механизмди да бир эме карагылачы, дыкат. Бул боюнча иштер барбы сиздерде? Ооба, Камила Абдуразаковна, бул боюнча иштер бар. Райондук башкармалыктар райондук соцзащита менен биргеликте маалыматтарды алып турушат. Ошол жерде дарыланып жаткан жарандар боюнча. Анан ал боюнча же доверенность менен төлөнүп берилет пенсия, же болбосо тиги жарандын өзүнө карточкасына которулуп турат. Бул боюнча сиз бир дайым иш жүргүзүлүп турат. кыдырсаңыз да, мен сизге сунуштайт элем. Бир кыдырып чыгыңчы карылар үйүн. Ушундай случайлар бар. Бизге мындай анонимный түшүп атат да, ачык айта албай атат, коркуп атат. Жарайт, Карылар үйүнөн бир эки анонимный эме түштү мага. Ушуну сиз өзүңүз мындай айтпай эле барыңыз, выборочно барып туруп эле эмелерин караңызчы. Сүйлөшүп көрсөңүз айтып берет алар сизгечи. Жарайт, ушуну бир кыдырыңыз. ишке алабыз. Ишиңерге ийгилик. Мен башка суроом жок.